УКМКнын чегара кызматы Тажикстандын чегара кызматынын кыргыз тарапта айыптаган билдирүүсүнө жооп кайтарды. Буга чейин Тажикстандын УКМКсы кыргыз тарап ок атуучу позицияларды даярдап, аскердик техникаларды тартып, Тажикстандын аба мейкиндигин бузуп жатканын айтып чыккан. Кыргызстандын чегара кызматы бул маалыматты төгүндөп, өз кезегинде билдирүү таратты. Аны менен катар УКМК тажик тарапты эки мамлекеттин калкын адаштырууну токтотууга, мыйзамсыз аракеттерге үндөбөөгө чакырат. Тажикстан чегарага канатташ аймактарында чегараны күчтөндүрүүгө болгон дээрлик бардык өзүнүн иш аракетин Кыргызстандын чегарачыларына оодаруу фактысын айран таң калтырат. Алсак 2022 жылдын 25 сентябрынан тарта тажик тарап ок атуучу позицияларды даярдап жатат. Жергиликтүү калк окопторду казып, Кыргызстан менен чектешкен мамлекеттик чегаранын периметрин бойлой траншеяларды казууда. 2022 жылдын 25 сентябрынан бери Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигин бузуп, чалгындоо иш аракетин жасап, дрондор колдонулганын 10дон ашуун фактысы катталган. Дал ушул Тажикстандын жарандары Кыргызстандын чегарага канатташ жашаган тургундарынын үйлөрүн өрттөгөнгө аракет кылышкан. 2022 жылдын 26 сентябрында чегарага жакын жерде тажик аскерлери тарабынан коюлган гранатага тажик жараны жарылгандыгы, Тажикстандын аскерлери кезектеги чыр чатак катталган учурда өз аймактарына чегарага мина коюп кире качканга даярданып жатышкандыгынан кабар берет. Бул арада Жогорку кеңештин депутаты Сүйүн Өмүрзаков Тажикстан менен тынчтыкка келишүү тууралуу кол коюлган протоколдун сакталышын көзөмөлдөөнү талап кылды. Анткени тажик тарап окопторду казып баштагандан жергиликтүү тургундар тынчсызданып жатышат. Депутат өкмөттөн бул жагдай тууралуу маалыматты төрөгага же тармактык комитетке тез арада беришин сурады. Баткен областында Головной деген жер бар. Ошол жерде Тажикстандын жарандары жарандык автоунаалар менен курал жарак ташып атат, мечиттерге деп чыгып атат. Биз эми Тажикстан мамлекети менен өткөндө протоколдор кол коюлду. Тынчтыкка келишим тууралуу боюнчачы. Анан эми буну кандай түшүнсө болот, эми кече бардыгыбыз көрдүк го. Курал жарак алып келип атышат, окопторду казып атышат. Кече мына Баткенде дейлекте мага жаш балдар келишти. Мына кабинетиме. Алар айтып атышат, биз көрүп атабыз дейт, алар дейт. Окоп казып атышат, даярданып атышат дейт. Маалымат алып атабыз. Оор техникалар алыска кеткен жок дейт. Анан эми протокол келишимдерди кол койгондон аны биз дагы жолугуш өткөрүш керек да, аларчы мындай маалымат алып атабыз, мына көрүп атат, видео тасмалар чыгып атат депчи. Анан эми унчуп отура берсек анда эртең эмне болот анда дагычы. Элдер, жарандар ушинтип айтып атты, мына окоп казып атат, курал жарак алып келип атат деп туруп өткөндө окуялар болушту. Буга чейин Кыргызстан, Россия жана Тажикстандын президенттери Астанада жолугуп, кыргыз-тажик чегарасындагы көйгөйдү талкуулашкан. Анда Садыр Жапаров кыргыз тарап талаштуу маселелерде тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманарын билдирген. Эми мына тажик тарап ар дайым эле өздөрүнүн жасаган иштерин Кыргызстанга аударып, кыргызча айтканда беттирмачылык кылып эле мурда дагы мисалы өздөрү агрессия жасап, өздөрү биринчи ок чыгарып, өздөрү кол салып, айылдарды өрттөп, анан кийин ар дайым ушу бизди күнөөлөп келет да. Бул эми бул боюнча дүйнөлүк коомчулукка деле маалыматтар таратылды. Президент деле бул жөнүндө айтты, ООНдун трибунасында туруп. Бирок булар дагы эсине келбей атат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чегарадагы соңку окуядан кийин Баткенде аскерлерди күчтөндүрүп, жергиликтүү калктын өзүн өзү коргоо моделин өзгөртүү зарылчылыгы пайда болгонун билдирген. Эки өлкөнүн чегара маселесин чечүүдө Орусиядагы карталардагы карала турганын белгилеген. Саясат талдоочулар Кыргызстан ар дайым дипломатиялык мамилени сактап, чегара сызыгын эки тарапка тең пайдалуу болгудай кылып, тез арада калыптандырууга ынтызар дешет. Тажиктер ойлонуш керек, ойлонуп бул мындай жол менен чегара маселесин чечүү мүмкүн эместигин булар акылга салып, уже иш алып барыш керек. Болбосо өздөрүнө жасашат, өздөрүнө мурда биздин эл сабырдуулук кылып, биздин бийлик дагы сабырдуулук кылып, эми дипломатиялык ушундай жол менен чечели, коңшубуз, алака катышыбыз бар деп, мүмкүн болушунча биз бул отту мындай күч алдырып, алоолонтуп кеткенге жол берген жокпуз. Кыргыз-тажик чегарасындагы соңку куралдуу кагышууда Кыргызстандын курман болгон 63 жаранын 48 аскер кызматкерлери, 15 жергиликтүүлөр, андан тышкары 206 киши ар кандай жаракат алды. Анын 145 жоокерлер, 60 карапайым адамдар.
Алмагүл Эркебайкызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.